Assalamu alaikum. Qadam joyda qora trendni açtık tuğanlar buyursa. Öneke. Bismillah. Çapıldap jep jinga tibede uruşpagızlar. Tuğanlar mınaka. Ötkönde sizlerge tartıp ketken örüktөр былтыр may ayında tigilgen. Qora Cevizbek vodka ne olmadı? Mına qora. Qora ceviz buyursa. Maşallah amake qora trendni bir başlap koyaylan biz özüz. Bismillah dep. Qora baştaldı. Qora sezon baştaldı tuğanlar buyursa. Бұл жерде Толыбай агамдын багындабыз. Бұл жерде жаңы сорттор, түркиялык сорттор. Bizde güldeylik bu hazır. Бұл жер тамчылатып сугаруу менен сугарылат. Бұл былтыр тигилген бак. Булардын бардыгы 10 гектар өрүк. Бұл жагына дагы жаңы өрүктөр, андан нары гилас. Бұл жер жалпы аянты 100 гектарды чапчыйт. Бұл жерде чоң бассейн бар. Деңиз деңгээлинен 540 метр жогору турат. Кыргызстандын эң ысык жерлеринин бири. Буюрса бул жерде 1 айдан кийин өрүк баштайт алды. Qora deyil, qamar qora. Qora trendni barına başlap koyaylan. Bismillah dep. Qadam neydi? Толоям манaka. Толоям бул жактан көчө тегип атат, бул жагынан өрүктөрдүн карап жатат. Өтө аябай көп кармап алыптыр булчу. Өтө көп кармап алыптыр. Неге мынчалык көп кармап алган? Өтө көп кармап алыптыр. Örüktör, qaralar. Assalamu alaikum. Qandaysiz, yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qoralары бар, суық тәсір етті, бирок Аллага шүгүр бар qoralар, жакшы эле. Bu hafta qora jaz kelip qaldı turga. Siz alıng. Siz. Bu yoqdan. Mikrofon tagып al. Жылдан өткөн элдер эки жактан келатып, сизде зыярат кылып кетишет экен да. Ошондой артуу адамдар келишет, тамчылатууду сурашат, көчөттөрдүн сортторун сурашат, техникасын сурашат, кантип карайбыз, кантип эгебиз, анда мындай суроолор өтө көп. Суроолор көп. Өтө көп суроолор. Бирок ушундай суроолорго жооп берүүчү мамлекеттик ишкана бар бизде. Бүргөндө таянч пункту деген институт земледелияга карайт. Ошол жер өзү негизи ушул Руслан алып келген сортторду сыноодон өткөрүш керек. Сыноодон өткөрүп, канча схемада эгилиш керек, агротехникасыны, обрезкасыны, кийин тамчылатууду кандай кылыш керек, канча литрден суу бериш керек, жерди таштуу жерлерге кандай подвойлор керек, жакшы жерлерге кандай подвойлор керек. Ошолор негизи сунуштарын ошол мамлекеттик чарба бериш керек. Мен Руслан экөөбүз ушул Присия сорту менен Роял Тиагону сыноодон өткөрүш үчүн экөөбүздөн 3 жыл убакыт кетти. Туурабы Руслан? 4-жыл. Быйыл 4-жыл болот. Сыноодон өткөзүш үчүн 4 жыл кетип атат да. Ошол сыноодон өткөзө турган мамлекеттик ишкана
ошол Бүргөндө таянış пункту. Кыргызстандагы институт земледелияга карайт. Бирок ал жерде андай иштер жүргүзүлбөйт. Туурасын айтыш керек. 2000 Союз убагында эгилген дарактарды тиктеп отурушат, дагы арендага берип коюп айлыгын алып эле жатышат. Азыркы жетекчисини карлик менен полукарликтен айырмасы кандай десең билбейт. Анын деле айтыштын кереги жок. Ошол быйыл Кудай кааласа азыр көпчүлүгү өткөндөгү өркүндөгөнү көрүштү да. Ооба. Суу куруп кетет, же башка же тиги бу кечеги өткөн суук боюнча. Ооба. Кандай болду? Кандай таасир этти? Кечеги сууктун таасири болду, бирок анчалык эмес. Анчалык эмес. Негизи ушул былтыргы эгилген даракка караңыздар мына. Былтыргы эгилген даракка ороолору жей турган болуп эле чигитте болуп турат мына. Бул деген жакшы көрсөткүч. Бул мынайракта чоңурактар бар экен. Ал жакта чоңдору деле бар. Ал вообще жакшы көрсөткүч алчы. Ошон үчүн аракеттенип атабыз. Руслан инибизге да чоң рахмат. Колдон келишиче жардам берип атат. Азыр биринчи сууну бердиңиздер. Канча жолу суу бердиңиздер? Азыр ушул күнгө чейин бир жолу суу берилди. Бир жолу суу берилди. Ошол суу менен витамини да берилди бирок. Витаминдери Берилди. Азыр энди 2-3 күндөн кийин экинчи суу берилет. Şu бышканга чейин 3-4 суу менен менимче бышса керек. Ошол апрелдин аяктарына бышат деп атабыз азырчы. Азыр мына жалбырактары дагы чыгып калды, ороолору дагы чигиттен чоң болуп калды. Ооба. Мен Өзбекстанда жүрдүм да. Кече 5 күн жүрдүк. Мына капельный ушу бактар боюнча жүрдүк эле. Өзбекстанда биз Наманган, Фарган, Андижан 3 областта жүрдүк. 90% бактары кече кар жаап үшүгүрдү да. Гүласа гүл ачты, шабдалысы менен өрүктөрүнө, бирок кар жаап туруп үшүгүрдү да. Бизде деле кеттим, толок экен мага деп келсем, Кудайга шүгүр мына эми. Кудайга шүгүр, ороолор бар. Присия деген сорторубуз, Микада деген сорторубуз, ороолору көз немети берсин, жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ой, мына сиздин эми баягы жолдон өткөндө көзгө сүртөлүп бактар болуп атат да. Жаңы сорттор негизи. Сынауларды сиз көрүп атасыз. Ооба. Азыр эл кайсыл көчөттөрдү тиксе болот өрүктөрдөн мисалы. Өрүктөрдөн жаңы мен дагы кайталайын айтайын деп турам. Италиядан келеби, Европадан келеби, Туркиядан келеби, биринчи орунда биз илимге таянышыбыз керек. Себеби дегенде ошол жактан келген сортторду биринчи орунда биз сыноодон өткөрүшүбүз керек. Сыноодон өткөндө 2-3 жылда убакыт кетет. Жаңыдан мен айттым, биз азыр 2 сортту сыноош үчүн Royal Tiago менен Prisia'ны сынаш үчүн 3 жыл убагыбыз кетти. Бирок дагы ал сыноодо. Бирок ошол сортто сыноодон өтүп жакшылыгын биз көрдүк. Азыр дагы жаңы сорттор келе жатат. Ошолорду сынашыбыз керек. Негизиден ошол Руслан менен байланышып туруп, жеринин таштуулугуна карап, жеринин шордуулугуна карап, андан кийин жеринин аба ырайыга карап туруп биз сортторду тандашыбыз керек. Сорттун жаманы жок, бирок жериге туура түшүш керек экен да. Ооба, сөз биринчи очередте сортту тандаштан алдын подбойду тандайды билишибиз керек биз. Асты жагынан тамырда сөз чоң да. Тамырдан кийин жердин шартыга жараша, аба ырайына жараша биз сорт тандашыбыз керек. Лойка мына 60-70 эми ошол канча жашка чыктыңыз азыр? 57 жашта. 57 жаш турбайсың эми. Жаш экен деген кыйла. Мынабы эме боюнча мен 60-70 деп эме кылыпмын. Эми ушунча жылдан бери эктиңиз эккенден кийинки 1 жылда эле ушунча түшүн берген эми багбанчылык менен жүрөсүз да. Ооба. Көчөт болгонбу, болгон эмеспи буга чейин эң эрте буга чейинки көчөттөр канча жылда түшүмгө кирген? Биз илгерки Союз мааледagi көчөттөрдү эккенибизде 8 жылдан 12 жылдын айланасында кирет. 8 жылдан 12 жылга чейин. Бул сортторду мисалы Туркиядан экилгендерди эгетигесең, кийинки жылга уже түшүмгө
кирет экен. Ошонусу жакшы экен. Ооба. Кийин андан кийин Союздун убагыдагы көчөттөр высокорослый болот дагы аны терүү немеси өтө кыйын да. Буларды болсо полностью жерден терилет экен. Значит, бул биз убакыттан утабыз да биз муну үчүн. Терими жеңил болот. Ооба. Кароо агротехникасы, обработка кылган бардык жагы муну. Ошол демек мына туугандар эгилди. Бул апрелдин 15 эгилген, майга чейин эгилип бүткөн. Апрелдин 10-нан баштап майга чейин мына бул жерде жолдон өткөн сайын элек толук экен. Качан көчөдө кеткен деп жүрдүм, бирок экти. Эккенден кийин мына ушунча Кудай берип ушундай результат болуп атат да. Туура. Экти кийинки жылы мына коросу менен турат өрүктөрчү. Бул жерде 4000 гектар жер өздөштүрүлүп атыптыр да. Ушул жерден мына торговойдон Халмионго чейин 4000 гектар жер уже өздөштүрүлүүгө арыз ташталыптыр. Мына чекеден баштап эми бул дагы ушул бир сорттун себебинен да эми, бир сорттун себеби болуп туруп Азыр ушул чекет атат. жерде биз иштеп атабыз. Руслан. Bir günde kemide 10 adam gelir. Ооба. Kemide. Кеминде 10 adam gelir. Kemide. İşim kalıp кетип атат мененчи. Агротехниканы сурашат, сортту кандайын сурашат. И менин тамчылатуумда де суу деп кетпей атат дейт. Барып тамчылатууну көрүп беремин. Мен анын адис эмесмин. Бирок ошону барып көрүп беремин да. Ошону айтып атпайм, ошондой мамлекеттик ишкана болгондон кийин элдерге тамчылатуу боюнча бир семинар өткөзүп туруп, сорт боюнча, башка боюнча семинарлар өткөзсө, менимче элибиздин, мамлекетибиздин өнүгүшүнө абдан чоң өбөлгө болот деп ойлойм. Ооба. Монуке азын улак сиздер менен Багастыруу каналы агрономубуз Толубай Жалилов агабыз, ошондой эле Руслан Бекназаров болду. Мында көрүп атасыздар, Кудай кааласа бул жерде сиздерге убада бергендей 26 апрелге буюрса Толубайка Бышат берек. Бышатар. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы болду. Тынчыгы болуңуздар, туугандар.